Ассалаумағалейкум Қағаншан тұрғындары. Біз Қаншаш жаштар кеңеші жана қайдыр қарабаған адамдармен біргелікте бүгін қайырымдылық ішіне шықтық. Бізге жардамға мұқтаж болған үй-бүлөлөргө біз бір кичинекей бір продуктыларды таратып қайырымдылық ішін жасайлық деген чечтик. Саламатсыңарбы биринчи очеретте. Ушул мен 6 баланын энесимин, жесир аялмын. 6 бала менен квартирада жашаш аябай эле кымбат болуп атат. Мага ден соолугум начар. Эптеп ушул кичине пенсияга чыгайын деп стаж кылып, ден соолугум начар болсо да болбой ошондой иштеп атам. Балдарым баары кичинекей, бир кызым инвалид, мына Кудай буйрса окууну бүтөм деп турат. Калгандарым кичинекей. Мага ушу үй эле керек да, үй маселеси мага ушунча көйгөйм отатачы мага үй кылып берсеңер. Мен разы болуп элем, Алла разы болуп элем. Мага үй керек да, 6 балам менен мага аябай тяжело болуп атат. Жесир аял болсом. Асхат байке, сиздин аманатыңызды азыр Марапат эжеге жеткирип берип жатабыз. Саламатсыңбы Руслан, рахмат силерге чоң. Ошо үчүн берем деген атасы кырсыктап калып 8 айынан баштап өзүм багып чоңоюп калышты. Жай жок, соцзащита алып, тиги разный полы экс-кыздар. Берки уулу неберем 14-кө чыкты, кыздар 12-ге чыкты. Азыр ар кайсы жерде жашап жатышат. Ушундай Русландай активист балдарыбызга рахмат. Ушундай элдин көйгөйүн көтөрүп, ушундай ачыгын айтканда кыйналып турган учурда келет да дайыма. Неберелерим разы болуп, биз чоңойсок биз дагы жардамдашабыз байкеге деп кубанып калышат. Рахмат Руслан, ушундай аз кандай үй-бүлөлөргө, ушундай үй жайы жок эл журттардын көйгөйүн көтөрүп чечип жүргөнүңө Алла разы болсун, ден соолукта бол. Мындан дагы алдыда ишиң ийгиликте болуп, ушу элдин көйгөйүн чечкен чоң биз сыймыктана турган кыргыз элдин жараны бол. Ушу ден соолугуңду Кудайым берсин. Өзүң жаркылдагандай жарык жүздүү баласың. Ушундай дүйнөнү өзүңдөй кылып жаркылдатып, ушундай кайгырган эл журттун муктаж үй-бүлөлөрдүн жүзүн өзүңдөй кылып жаркылдатып алып жүрсөң, ден соолукта бол, өмүрлүү бол, бактылуу бол. Келечегиң кенен болсун, патриот болсун.